Мен айына 30 000 сом алам. Айпери деле где-то ошо 50 000 эле алат да. Бул инсандарды мен ойлойм, мисалы жолуман олимпиададан мурда 4 жыл берилчү да стипендия. Азыр болсо бир директор келип өзгөртүп ошо 1 жылдык эле кылып салган да. А негизи башка мамлекеттерде 4 жылдан берилет. Бул жактан бизде азыр ушунду кыскартып салган бир директорубуз келип, бирок мен лично ойлойм, кичине туура эмес болду го депчи. Анткени мисалы азыр ал операция болду, жаракат алды, спортто деген бүгүн барсың, эртең жоксуң да. Ооба. Травма деген нерселер болуп калат. Ошондой мисалы жоломанда болду азыр. Мен дагы исламскийге күрөшүп стипендияга илинип калдым да. Ал мисалы он доказал уже. Чемпион мир. Олимпиадада медаль бар. Мирди бир эмес 2 жолу утту. Азияны деле бир эмес канча жолу утту билбейм, но көп эле жолу азиатский игрди утту, ооба. Бирок азыр мисалы стипендия албайт да. Ооба. Анан мен мисалы лично ойлойм, ошо мисалы ушундай спортчулар булар патриот деп. Ооба. Ушундай нерсеге карабай, мисалы үчүн азыр деле жана мен тренировка кылып аттым, могул жерде болсо саат 2ге чейин, 10-до 11-де башташты тренировкасын, саат 2ге чейин акыркы калып кетти. Эчтекеге мисалы көңүл бурбай машыгып жүрөт, бул инсандарды мен ойлойм патриот.